Саламатсыздарбы? Дагы бир абдан жакшы суроо келиптир. Саламатсызбы Или мырза? Сиздин бала тарбиялоо боюнча айткан ойлоруңуз мага жагат. Назира Айтбековага берген интервьюңузда сиз бала эч нерсеге милдеттүү эмес, мен сени баккам, чоңойтком деп милдет кылбайм деп айткан сөзүңүз бар экен, бирок кийин балдар кайдыгер болуп калбайбы деген да суроо туулуп атат дейт. Мен да буюрса кийин балдарымды жашоосу менен жашап калбасам деп Кудайдан тиленем. Анткен себеби күйөөм жалгыз бала болгондуктан жада калса, жашы 30-дан ашса, жашоосуна кийлигишип, мен силерге үй салып бердим деп өзүнүн баласынын колунан эч нерсе келберин айта берет атасы дейт. Бул аябай жакшы суроо, кайдыгер болуп калбайбы дегенчи. Эми мындай да, ушу эгерде көп эле минтип айткан, мен ошону чынында эле айтып келем, мен дагы эле балдарыма айтам, силер мага милдеттүү эмессиңер, силер мага ушу коомго мени ата кылган сезим берген үчүн эле, ошондой бакыт мага тартуулаган үчүн, ошо мага бала болуп бергениңер үчүн эле мен аябай силерге ыраазымын. Эми 18ге чейин силерди бакып, чогуп, чоңойтуп, окутуп кетирем, андан ары өзүңөр өз жашооңорду таап кыласыңар, мага эчтеке милдеттүү эмессиңер деп айтам. Ал чындык, дагы эле ошону карманып келем. Канчалык деңгээлде бул натыйжалуу болот аны көрөбүз, бирок мен бул позицияга эмнеден келдим? Мынакей сиз айтып атпайсызбы? Ошенте берсек бала кайдыгер болуп калбайбы? Көп айтат да, ай кой, анда мындай мээримдүү болбой калсачы, анан кайрымдуу болбой калсачы, анан сени карабай койсочу депчи. Кеп ошол нерседе да. Эми өзүңүздөр ушул эки суроону мага берип атканда ойлогулачы, канча баланы силер билесиңер ошо мээримдүү болуп, багы салттуу үй бүлөдө төрөлүп, салттуу үй бүлөдө чоңоюп, өсүп, Кыргызда балдарды канчага чейин стандарт кармашат? Бир 25 жашка чейин кармап багып келет, бир жагы эле ата энеси. Ошо 25 жашка чейин багып келген балдардын басымдуу көпчүлүгү ошондой мээримдүү, карамдуу ата энесин көкөлөтүп баккан балдарбы, же басымдуу көпчүлүгү андай эмеспи? Эгерде ошондой суроону берсеңиздер, силер көрүп келесиңер да, салттуу үй бүлөдө дагы маселелер абдан көп. Себеп дегенде бир дагы ата эне бала төрөп тарбиялаганда эч кимиси билбейт кандай болуп өсөт. 1000 китеп тарбиялоо боюнча 1000 китеп окусаң дагы, өзүң акылдуу болсоң дагы, тажрыйбалуу болсоң дагы, бирок сенин өзүңдүн балаң кандай болот кийин чоңойгондо эч ким билбейт, эч ким айта албайт. Ар бир ата эне өзү ошол жолду индивидуалдуу өзүнчө жол менен өтөт экен туугандар. Ошондуктан ар бир өзүнчө жолду тандап алат. Мен айткан себебим, минтип айткан себебим, мен мындай деп келем. Эми мага Кудай күч кубат берсе, мен өлөр өлгүчөктү, өзүмдүн нанымды өзүм таап алам. Балдарды жасап атканда, балдарды кылып төрөп атканда, балдарды биз сурабай эле алып келип коебуз. Балдарды биз сурабайбыз, сен ушул үй бүлөдө төрөлгүң келеби же келбейби деп. Ушундай кылып, мен айткандай кылып тарбияласаңыздар, балдарыңыздар кайдыгер болуп калышы ыктымалбы? Ыктымал. Андан эч ким, жанагы орустар айтат, застрахованный болуп, камсыздалган жок. Ошондой болуп калышы ыктымал. Эч ким айта албайт. Бирок бир нерсе бар да. Кыргыз ата энеси дайыма, басымдуу көпчүлүгү дайыма балдардан үмүт артып жашап келет. Мен картайганда же мен алсыз болуп калганда, ушул балам ийгиликтүү болуп, анан мага карамдуу болуп, мага жакшы сөзүн айтып, мага жардам берсе экен, ошондой бала болот бекен деп келет да. Эми ошентип үмүттөнүп келет. Үмүтү ишке ашып кетсе, албетте жакшы. Үмүтү ишке ашпай калса, ошол баласы, ошону күткөн баласы ошондой үмүттү арттырбай калса, ошол адам стресс болуп, жүрөгү ооруп, өлөйүн деп ооруп жатып, балким эртерээк өлүп калат. Эми элестеткиле башка маселе. Эгерде ошондойду күтпөй
тарбияласаңыздар балдарыңызды, билим берип, жакшынакай багыт берип, бирок эч күтпөй, мен силерден эчтекени күтпөйм деп тарбияласаңыздар. Эки нерсе. Ошол күтпөйм деген, мен карабай эле кой, мен өзүмдү өзүм карап алам, рахмат сага, сен бар кете бер деген балаң туруп, жок ата, мен сени жакшы көрөм, сиз мени бакпадыңызбы, чоңойтподуңузбу деп туруп кайтарып келип мээримин төгүп атса, жакшы мамилесин берип атса, күтпөгөн балаң ошону кылып атса, кандай сонун? Туурабы? А эгерде сен күтпөсөң, ошол балаң ошону кылбай алып кетсе, сен башынан күткөн эмессиң да. Сага жеңилирээк да. Ошондуктан бул жагы мен айтат элем, орусча айтканда выгодныйраак да. Күтпөй тарбиялаган, үмүт артпай тарбиялаган, эчтеке сурабай сен карыз эмессиң деп, карызсың деп дебей, карыз эмессиң деп тарбиялаган баладан кийин же ошол жакшылыкты күтүш дагы, жамандыкты күтүш дагы жеңилирээк да. Жакшылыкты күтүш 5-6 эсе сонун. Карачы, мен момундай кылып, мени карабай эле кой десем дагы болбойт. Мына балам жакшы сөзүн айтып, күнүгө чалып, күнүгө жаныма келип, мага берчү нерсесин, белегин берип, мээримин кылып атат. Ой, сонун экен деп жыргап каласың да, туурабы? Эгерде ошол эки күтпөй кетип калса, айтасың, мен өзүм ошентип тарбияладым эле, мен күткөн жокмун, ошондой балам ошондой болуп кетти, мейли бактылуу болсун депчи. Ошондой. Эми азыр учурда мен айтып кете турган болсом, мисалы, мен балам азыр 18ге чыккан, 18ге чыгаар замат эле мен үйдөн кетиргем, өзү оокатын кылып жүрөт да. Мен тандап алган ошондой да. Мен дайыма айтып келем, мен эчтеке күтпөйм, рахмат, баарына сага ыраазымын, аябай ыраазымын, жакшы бала болуп бердиң, эми өзүңө дагы мага бакыт каалайм, кандай жашасаң ошондой жаша деп кетти. Бул меники да, эми сиздер болсо ар бир ата эне өзү албетте тандайт. Анан мына суроо берип атпайсызбы, ошол сурооңуздарга кайдыгер болуп калбайбы деп эч ким кепилдик бере албайт. Кайдыгер да болуп калышы мүмкүн, жаман да болуп калышы мүмкүн, алкаш да болуп калышы мүмкүн, наркоман да болуп калышы мүмкүн, кылмышкер да болуп калышы мүмкүн, акылман дагы, президент да болуп калышы мүмкүн, министр, депутат да болуп калышы мүмкүн, баары болуп калышы мүмкүн, эч ким билбейт аны тилекке каршы. Ошондуктан баягы балага баары бир кандай болсо дагы эч аянбай, ошондон ошол учурда эчтеке күтпөй тарбиялаган оңго дейм. Анан кийин дагы барып ар бирибиз көрө жатарбыз. Рахмат.